Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 21 декабрь 2024 жыл мен сиздерге шаардын центри болуп эсептелген Зайнабидиновада жайгашкан ушул 104 сериядагы 4 кабаттуу домдон сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Сериясы 104. Адреси болсо Масалиев 6В туугандар. Бул домдун алдына кантип келем дей турган болсоңуздар, мына Масалиев проспектиси тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Жакын эле. Мына жака 50 метр жүрсөңүздөр ошол Масалиев көчөсү туугандар. Калсаңыздар мына Ошский районундагы Вишевой дегенди билесиздер. Вишевой базар. Ошол тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Же болбосо Зайнабидиновадагы Нариман мектебин билесиздерби? Ошонун жанындагы жол менен машинаңыздар менен кирип келсеңиздер болот. Кыскасы жолдору көп. Мына домдун алдын көрүп атасыздар. Кеңир экен. Өтө кеңир экен туугандар. Сатылуучу квартирабыз 2-подъездде, 4-кабатта. Достор, ремонт орто. Сатылуучу квартирабыз мына 4-кабатта жайгашкан. Бул жакта эшиги бар, ачып кирип келе бересиздер. Эң негизгиси угловой эмес, 2 бөлмөлүү квартира, жалпы аянты 47 квадрат метр. Техпаспорты бар. Крышасы жабылган, эч кандай суу өтпөйт деп эси мага информация берди. Эң негизгиси угловой эмес туугандар. Анан жакшы жылытат экен. 104-тү билесиздер, отопленияны өчүрүп койгон болсо деле негизи эле дом өзү жылуу, ичи жылуу болуп тура берет. Так, бул биринчи бөлмөсү болду, зал. Ылдый тарабы ламинат болду, обой. Анан квартирадан эмнени көрүп аткан болсоңуздар, баардыгы калат, эч нерсе алып кетпейм деди. Так, квартирага кирип бул жака түз жүрүп келсеңиздер, бул биринчи бөлмөсү болду. 105 менен 104төр окшош болот, билесиздер, комнатасы керек болсо балкондору деле окшош, чоңдугу боюнча. Анын ээси азыр балкондоруна буюм тайымдарын чыгарып коюптур, ошол себептен көргөзбөй эле кой деди. Кийин келип өзүңүздөр көрүп кетесиздер. Мына отоплениянын батарейкалары бар. Ал жактан эле мына көргөзүп коеюн. Айнек терезелери пластик. Ушундай. Анан күнгөй бет туугандар. Азыр деле саат адашпасам 1:30 бир аз өттү. Күн квартирага тийип турган учуру. Күнгөй бет мындай айтканда. Ошол жери деле жакшы. Так, биринчи комнатасын көргөзүп бердим. Анан 104төрдү билесиздер, мындай негизи эле жылуу болот. 105терге киргенде жашаган адамдар билет, мындай зак болот туугандар. Отопленияны жандырып койсоң деле мындай суук боло бергендей боло берет. 104 болсо андай эмес. Мындай жылуу. Жайындасы дагы салкын. Отоплениянын батарейкалары бар, айнек терезелери пластик. Мына туугандар. Азыр 1:30 болду, мына күн тийип аткан учуру. Анан эми Зайнап болуп калат эми бул жерчи. Ошский районго деле, базарга деле, бардык жака пешком эле барып келип тура бересиздер. Негизи жайгашкан локациясы өтө сонун. Анан ушул домдон экинчи этаждан 2 жума мурун 3 комната квартира тартканмын. Ал 2 күндө сатылып кеткен туугандар. Бул 2 комната болот. Андыктан колдон чыгарбай аракетти кылып алып койсоңуздар жакшы болчудай. Эми мына жагы кухнясы туугандар. Мына эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калат. Айнек терезелер пластик, на газ, стиралка, холодильник бардыгы калат. Эч нерсе алып кетпейм деди. Кийин келип ээси менен сүйлөшүп, дагы да бир толук маалымат аласыздар. Негизи ремонту жакшы, бир аз мындай бардагыраак болуп турат. Жакшынан уборка алып койсоңуздар, сонун болуп калат. Негизи ремонту жакшы экен. Так, анан бул жагы ваннасы туугандар. Аристон. Мына отоплениянын батарейкалары бул жакта деле бар экен. Анча-мынча санузелдерде жок болот. Айтайын дегеним, кышындасы жылуу болот туугандар, жууна турган болсоңуздар. Ысыйт да бул деле. Ошону айтайын дегем. Так, крышасы жабылган. Эң негизгиси угловой эмес. Эми туугандар, баасын айтайын. 2 комнаталуу квартира, 47 квадрат метр. Баасы болсо $50,000 бааланды. Анан кеми бар туугандар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Балким 48ге берет, балким 49га берет. Эми ал жагын ээси менен сүйлөшүп көрөсүздөр. $50,000, анан кеми бар.